Саламатсыздарбы көрөрмандар, УТРК Оштун түз эфиринде сиздер менен трибуна программасында кайрадан жүз көрүшүп жатабыз. Студияда аты жөнүм Нуржамал Баргыбаева. Жалпыңыздарга маалым болгондой, Кыргызстанда Ысык көл облусунун Түп району менен Нарын облусунун аймагында аймактык реформа боюнча алгачкы пилоттук долбоор ушул эки аймакта башталган жана бүгүнкү күнгө карай Ош облусундагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү дагы өзүнүн аймактык реформа боюнча пилоттук долбоорун даярдаганы маалымдалды. Биз бүгүнкү программада Ош облусунун мисалында аймактык реформанын артыкчылыктары жана зарылчылыгына токтолобуз. Андыктан өзүңүздөрдүн ушул темада кызыктырган суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp номер иштеп жатат. Экрандагы WhatsApp номерге аймактык реформа боюнча өзүңүздүн суроо сунуштарыңыздарды жазып калтырыңыздар жана биз эфирдин жүрүшүндө буйруса жооп алып берүүгө аракет жасайбыз. Жана эфирдин башында сиздерге сөзсүз түрдө эскерте кетели, биз аудио чалууларга тилекке каршы жооп бере албай калабыз. Ошондуктан өзүңүздөрдүн суроо сунуштарыңыздарды бир гана жазуу түрүндө кабыл алабыз деп эскерте кетели. Ал эми сиздер менен биздин студиябызга келген бүгүнкү конокту тааныштыра кетели жана аймактык реформа боюнча Ош облусунда долбоор боюнча тааныштырган, анын баягы артыкчылыктары, ошол эле учурда эмне үчүн аймактык реформа зарыл деген суроолорго буйруса жооп беребиз деп турат Сабырбек Самидин уулу, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Негизи ошол эми баардык эле ошол Кыргызстандын азыр булуң бурчунда аймактык ошол административдик реформа боюнча жарандарда көптөгөн суроолор жана мындай өзүнүн сунуштары болуп жатат. Ошол эле учурда эми биз буйруса Ош облусундагы долбоор боюнча айтып бересиз жана негизи эле алгачкы суроом болсун, Ош облусунда ошол аймактык реформанын зарылчылыгы бар беле? Мисалы бүгүнкү күндө Ош облусунда канча айыл өкмөт бар, алардын кандай калктын санына жараша оптимизация маселеси зарыл беле дегендей. Рахмат сурооңузга. Сурооңуздун маңызы боюнча так жооп берсек, ооба, сөзсүз түрдө зарылчылык бүгүнкү учурда болгон. Себеби мындай буга чейинки анализдер көрсөткөндөй, жалпы мисалы республика боюнча алып карай турган болсок, республикада жалпысынан 452 айыл аймак бар экен. Алардын эң кичинеси, эң мындай чаканы, ойлосоңуз 148 адамдан турат да. Калктын саны 148. Ошол эле кезекте эң ириси, эң чоңу 60 миңдин тегерегинде. Бул Ош облусуна туура келбейби? Бул Ош облусунда дагы ошол жагдайлар бар. Бирок мен жалпы азыр республикалык масштабта мисал менен келтирип атам да. Ал Ошто деле мисалы эң чаканы 1000 менен 2000 ортосунда айыл өкмөттөр болгон. Ошол эле кезекте Кара суунун эң ири айыл өкмөттөрдө 50 миңден жогору калктын саны. Эми ошол эле кезде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөндөй, бул айыл аймактар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары да. Булардын мыйзамдык статусу, өзүнүн ошо бийликтин вертикалындагы орду баарыныкы бирдей. Бирок мүмкүнчүлүктөрү, өзүнүн ресурстук потенциалы, өзүнүн баардык кадрдык эмелери бири-бирине мындай асман менен жердей болуп келген да. Ушул нерселерди теңдештирүү зарылчылыгы сөзсүз болгон. Себеби булардын баардык укуктук статустары баардыгыныкы бирдей болгондой, баардыгына бирдей талап, баардыгына бирдей тапшырма, милдеттер коюлгандан кийин алардын мүмкүнчүлүктөрү дагы бирдей болуш керек деген принципте. Сөзсүз түрдө ушунун негизинде ирилештирүү, оптималдаштыруу зарылчылыгы келип чыккан. Ошондо негизги максат баардык ошол айыл өкмөттөр бирдей шарт болсун, жагдай болсун деген. Ооба, булардын өнүгүүгө карай, бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы, бул жергиликтүү жамааттар үчүн берилген мындай бир өз алдынчалуулук. Ошол өзүң киндигиң өзүң кесип, өзүң белгиленген планга жараша өнүк деген мындай бир мамлекеттин саясаты да. Булар деген өзүнүн киндигин өзү кесип, өзүнүн мындай шарттарын, багыттарын аныктап, өз өнүгүш үчүн булардын мүмкүнчүлүктөрү дагы мындай бир тең бирдей болгону жакшы болот да. Ошон үчүн ушул максат биринчи керек да. Анан жанагындай экинчи максат булар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, айыл өкмөттөр жергиликтүү калкка кызмат көрсөтөт. Өзүнүн муниципалдык кызматын көрсөтөт.
жана мамлекеттик дагы кызматтарды көрсөтөт. Булардын алдында чоң задачалар бар. Ошол өзү көрсөткөн кызматтарды сапаттуу көрсөтүш керек биринчи кезекте. Сапаты жогору болуш үчүн булардын дагы да ошол кадрдык потенциалы дагы ошого жооп бериш керек. Негизи азыр максатын айттыңыз, ошол эле учурда азыр негизи биздин мындай үстөк маалымат алганыбызга караганда Ош облусунда 30дан ашык айыл өкмөт кыскартылат деген маалыматтар айтылып атат. Негизи ушул айыл өкмөттөрдү кыскартуу же ирилештирүү, аймактык ирилештирүүдө кандай критерийлер менен ошол айыл өкмөттөр кыскартылат же бириктирилет да? Анан азыр негизги максатын айттыңыз, ооба баарында бирдей мүмкүнчүлүктөр болуш керек. Конкреттүү кандай критерийлер каралган? Мен сизди мындай азыркы сөзүңүзгө мындай тактап өтөйүн. Ош облусунда буга чейин 88 айыл өкмөт жана 3 райондук шаардагы райондук шаар маанидеги шаар болгон. Жалпысынан 91 жергиликтүү өз алынча башкаруу болгон да. Бүгүнкү күндө ошонун 61 калып атат. Ирилештирүүдөн кийин. Мындайча айтканда 30 айыл өкмөт кыскарып атат да. Биринчи кезекте критерийлерди жанагындай теңдештирүү деп атпайлыбы? Демек, буякта өзүнүн өзү азык турган абалы чоң болгон, калкынын саны көп болгон айыл аймактарга биз тийишкен жокпуз. Негизинен ошол жанагы чакан, калкынын саны аз, бир айылдан турган же 2 айылдан турган айыл өкмөттөрдү бириктирип ирилештирдик да. Ошондо кайсыл райондордон азыркы учурда мисалы бирлештирилген? Райондор боюнча алып карай турган болсок, мисалы буга чейин Алай районунда 14 айыл өкмөт болгон. Булардын 7 кыскарып, азыр 7 калып атат. Алай районунда. Алай районунда. Демек теңме-тең. Теңме-тең. 50% кыскарып атат мындай айтканда. Араван районунда 8 айыл өкмөт болгон, анын 6 калып атат. 2 кыскарып атат. Карагылжада 12 айыл өкмөт болсо, 7 калып атат, 5 кыскарып атат. Кара Сууда 17 болсо, 11 болуп калып атат. 6га кыскарды. 6га кыскарды. Эми бул кыскарганда мунун ичинде 2 айыл өкмөт толугу менен мисалы Ош шаарынын курамына өтүп атат. Ошону менен алганда 4 айыл өкмөт буюрса кыскарды дегендей. Ноокатта 17ден 14кө өзгөндө 20 болсо 13кө түшүп атат. Ал эми Чоң Алай району биздин эң кичине чакан алыскы райондор, ал жерде 3 эле айыл өкмөт болгон. Ал жерде бүгүнкү күндө 3 айыл өкмөт боюнча калды. Ал жакта реформа болуп жүргөн жок. Эмне себептен мисалы Чоң Алай районунда реформа ишке ашпайт дегенде, жүрбөйт дегенде? Эми анткени айтып атпайм, ал жерде өзү чакан район 3 эле айыл өкмөт болгон. Ошондуктан ал жакта 3 айыл өкмөт ошол боюнча калды. Анан эми баягы долбоорду даярдоо, мисалы жумушчу топту азыр жетектеп жүрбөйсүзбү? Мисалы кылдат бардык нерсеге маани берүү зарыл, жана ал мисалы долбоор даярдалганда кынтыксыз даярдалуу баягы зарылчылыгы бар дегендей да. Анан долбоорду кимдер даярдады, кандай негизде дегендей? Долбоорду бул негизинен ошол административдик аймактык реформаны жүргүзүү боюнча буга чейин концепт иштелип чыккан. Ал жерде ошол негизги максаттар, критерийлер белгиленген. Ошолордун негизинде жергиликтүү райондук администрациялар өздөрү иштеп чыгышты. Алгачкы долбоорун. Анан облустук деңгээлде биз алар берген маалыматтарды биз свод кылып, биз Бишкекке Кыргыз Республикасынын экономика министрлигине жөнөттүк. Ал министрлик анан жалпылап бүт республика боюнча Кыргыз Республикасы президентинин указын даярдап, анан ушундай таризде кетти. Бирок бул жана эфирдин сыртында деле айттыңыз, бул долбоор мисалы азыр конкреттүү же акыркы мындай кабыл алынган чечим эмес, бул ошол эле жогорку кеңеште, парламентте талкууга алынгандан соң, каралгандан соң кандай бир толуктоолор жана өзгөрүү кириши мүмкүн деген маалымат бар. Белгилеп алчу негизги маселе. Бул жерде эми кечээ Кыргыз Республикасынын президентинин указында деле так жазылып атат да. Пилоттук негизде деген. Бул пилоттук негизде деген бул жанагындай эксперимент түрдө кетет да. Бул жерде азыр бул эксперимент түрдө кетип аткандан кийин эртең сөз түрдө мунун выводдор чыгарылат, анализ жасалат. Бардык плюс, минустар анализ болуп, анан кийин
ошолордун негизинде анан кийин жайга жакын бир 3-июнга чейин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жогорку кеңешке уже мыйзам долбоорун сунуштайт да. Себеби Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшү жөнүндө мыйзамда ошол административдик аймактарды түзүү, жоюу, алардын чек араларын өзгөртүү бул жогорку кеңештин гана компетенциясына кирет. Ошондуктан бул акыркы чекит ошол жогорку кеңешке алып чыгылат, ошол жерде дагы талкуу болот, анан акыркы чекит ошол жерде коюлат. Демек, урматтуу көрөрмандар, мындайча айтканда Ош облусунун тургундарына кайрылуу. Азыр сиз жогоруда жана райондор менен кайсыл райондо канча айыл өкмөт так кыскарат, жергилештирүү жүрөт деген цифралардын так даанасын айттыңыз. Жана бул өз кезегинде пилоттук долбоор деп түшүнүшүбүз керек. Бул долбоор жогорку кеңеште жана жогорку жакта каралгандан кийин оңдоп түзөөлөр болуп, андан кийин гана так жумуштар, мисалы так маалымат айтылышы мүмкүн дегендей негизги маселе бар. Анан аймактык бирлештирүү жүрдү, макул, айрым айыл өкмөттөр кыскарды же бириктирилди дейли. Андан кийин бул жумуш жүргөндөн кийин дагы кандай жумуштар аткарылышы керек? Азыр бирлештирүү жүргөн аймактарда Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгында ошол реформаны мындай пошаговый жүргүзүүнүн жол картасы дагы даярдалган. Ал жерде эми жалпы республикага тиешелүү пункттар белгиленген. Ал эми ошонун облустун деңгээлинде, райондун деңгээлинде, мисалы азыр биз өзүбүздүн жол картабызды иштеп чыктык. Облуста кандай таризде жүрөт. Биздин эме кабыл алган чечимдерибизге ылайык райондор кабыл алат. Ар бир ушундай болуп этап менен жүргүзүлөт. Азыр мисалы бул президенттин жарлыгы жанагы жарыялангандан күндөн кийин 7 жумуш күнүнүн ичинде күчүнө кирет. Бул деген 17-чи, ушул айдын 17-чи числосу күчүнө кирет. Ошондо уже биз биринчи этапта азыр өзүбүздүн буйруктарды айттым го, облус өзүнүн буйругун даярдайт, анын негизинде район өзүнүн буйругун даярдайт, анын негизинде айыл өкмөттөр дагы өзүнүн буйруктарын даярдап, ошону бул жерде азыр реорганизация процесси жүрөт да. Себеби жанагы кыскартылган, жоюлган, жана бириктирилген айыл өкмөттөрдө бул жерде реорганизация жүрөт. Жана штаттык кыскаруулар болот. Ошол нерселерге азыр даярдык иштери жүрөт. Мыйзамдарга, эмгек кодексине ылайык ал жерде 1 ай мурун кызматкерлерге тааныштырышы керек иш берүүчү. Ошол эртең күчүнө киргенден кийин айыл өкмөттөр өзүнүн кызматкерлерине президенттин указы чыкты, реорганизация болот, ушундай кыскарууга дуушар болушубуз мүмкүн деген эскертүүлөр менен баардык өзүнүн кызматкерлерине письменно жазуу түрүндө тааныштырып чыгат. Маалымнама. Ошондо 1 ай мурун сөзсүз эскертилип, ким кыскарат же жумуш орунда калат, 1 ай мурун ал эскертиш керек, жагдай кабарланыш керек деген. Ким жумушта калат же кыскарат деп эскертпейбиз, бирок реорганизация жүрөт деп эскертебиз. Сиз кыскартууга дуушар болуп калышыңыз мүмкүн дегенде, ыктымал дегенде. Кийинчи этапта ар бир райондук мамлекеттик администрациянын алдында макулдашуу комиссиялары түзүлөт. Ал жерге ошол кимдер эме болуп керет да, мисалы комиссия мүчөлөрүнө керек дегендей. Бул жерде да өзүнчө саясат болот, мисалы. Эми бул жерде жумуш болот негизиненчи. Ооба, жумуш болот, бирок ошол учурда мындай болуп атпайбы? Азыр кыскаруу болот, ошол маселе болуп атпайбы? Азыр бул жерде макулдашуу комиссиясы деген ошол тандап алат. Өзү эртең биринчи кезекте реформа жүргөндөн кийин, ирлешкенден кийин алардын штаттык түзүмү дагы өзгөрөт, айыл өкмөттөрдүкүчү. Жаңы структура бекилет, жаңы дагы штаттык расписание бекилет. Ошого жараша жаңы кызматкерлерге коюлган талаптар дагы, квалификациялык талаптар жаңыдан бекилет. Ошолордун негизинде анан кийин булар тандап алышат. Кимиси татыктуу. Себеби мыйзамда дагы так критерий көрсөтүлүп койгондо, эгер кыскартуу ошондой реорганизация боло турган болсо, квалификациялык талаптарга көбүрөөк жооп берген, жана мындай иш стажы, иш тажрыйбасы жогорураак эмелерге артыкчылык берилет дегенчи. Ошонун негизинде азыр булар бүт тандап алышат. Анан айыл өкмөт аркылуу
кызматкерлерге сунуштайт. Сиз могул жака барганга макулсузбу деп. Анан ошол 1 ай бою ушул мындай жумуштар аткарылат да. Демек, бул жерде талаш маселенин өзү болушу мүмкүн эмес, квалификациясы жана анын жумуш баягы билүү жөндөмдүгүнө карата талаш маселе болбош үчүн ошондой комиссионно чечиле турган маселе болуп атпайбы? Ошол жерге биз мисалы Кыргыз Республикасынын жанагы мамлекеттик кадр кызматынын өкүлүнөн барат ал комиссияга. Биздин ошол облустук өкүлчүлүктүн аппараттын бир кызматкерлери өкүл катары болот. Райондук администрациянын аппарат башчысы ал жерде ошол комиссиянын төрагасы болот. Анан райондук деңгээлде ошол райфин отделден жанагы эмгек трудовой отношенияларды көзөмөлдөө боюнча кызматы бар. Ошонун өкүлдөрү чакыртылат. Ошондуктан ошол жерде мындай адилеттүү түрдө мындай кароо тапшырмасы коюлган алар. Буюрса, эми негизи биздин баягы WhatsApp номери иштеп жаткандан кийин эми бул теманын алкагындагы дагы эфир уюштуруу негизги максаты эми жарандарга толук жана мындай так маалымат берүү болуп жатпайбы? Биздин көрөрманыбыз Өзгөн районунан суроо жолдогон экен. Саламатсыздарбы? Өзгөн районуна караштуу Жалпакташ айыл аймагы өзүндө эле калдыбы? Мындай кыскартылып кетпедиби же башка айыл аймакка кошулдубу деген сыяктуу? Жок, Өзгөндүн Жалпакташ айыл аймагы өз алдынча калды. Анан урматтуу көрөрман, биз азыр гана Сабырбек мырза жооп берген болчу. Саламатсыздарбы? Жергиликтүү кеңештердин ишмердүүлүгү андан ары кандай болот деген сыяктуу. Биздин түз эфир УТРК ош Facebook баракчасында дагы учурда берилип жатат. Ошондой эле ушул эле эфирди УТРК ош YouTube каналынан дагы кайталап көрүү мүмкүнчүлүгү болот. Анан сиздер айткан маалыматтарды биз эфирдин башынан бери эта менен буюрса Сабырбек мырза түшүндүрүп келе жатат. Кандай мисалы ошол иргилештирүүнүн алкагында иштери жүргүзүлөт, ошол эле учурда жергиликтүү кеңештердин андан ары ишмердүүлүгү тагдыры кандай болот деген маселелер буюрса айтылды. Анан дагы башка суроолорго эфирдин жүрүшүндө кезеги менен жооп беребиз. Эми азыр кадрлардын маселесин айттыңыз, кыскарат, бирок ошол эле учурда кандай негизде комиссия андан аркы ошол иштечү кадрларды жумушка тандап алат деген сыяктуу. Анан бул жерде айыл аймактарды баягы иргилештирүү же бириктирүүдө кайсыл айыл өкмөт жана президент дагы социалдык тармактардан дагы президенттин маалыматы мындай коомго кызуу талкуу таштады эле. Биздин айыл аймакты борбор кылбайсыздарбы же биздин аймакка борбор кылбайсызбы деген суроо сунуштар депчи. Анан эми бул албетте Ош облусунда дагы бир маанилүү маселелердин бири болуп калат. Себеби жарандардын ал жерден айыл өкмөттөрдөн кызмат алуусу бар, баягы кызмат көрсөтүү орундары жайгашат дегендей. Негизи ошол айыл өкмөттөрдүн мындай ишкан центри дейинчи, борборлору ушул сыяктуу баягы жумуштар андан ары кандай негизде болот? Бул жерде дагы ал нерсе мындай так иштелип же мындай комиссия иштеп чыкса керек. Сиз эми жакшы эле биздин ошол көйгөйлөрүн биздин атап өттүңүз. Ошол иргилештирген айыл аймактардын борбору кайсы болот, аталышы кандай болот деген ушул маселелерде чындыгында талаш тартыштар болду. Бул жерде дагы мындай жагдайларда биз эң биринчи кезекте көпчүлүк элге кайсыл жер ыңгайлуу болот? Географиялык жактан, транспорттук жактан кайсыл жер ыңгайлуу? Кайсыл жер район борборуна жакын, кайсыл жак облус борборуна жакын, кайсыл жерде мындай инфраструктура жакшыраак, кайсыл жер көбүрөөк, келечеги каерде көбүрөөк болот. Ошол критерийлердин негизинде борборлорду тандап алдык. Райондук деңгээлде комиссияларчы. Анан такыр болбой аткан жерлерде мындай элдер өзүнчө дагы келишти. Мисалы эки айыл өкмөт биригип атса, мисалы борбор менде калсын, аталыш сеники болсун дегендей. Ушундай дагы макулдашуунун негизинде баардык жерде адилеттүү түрдө мындай чечкенге аракет кылдык. Анан биздин көрөрмандардан саламатсызбы УТРК дейт, Гүлбар айылын эч кайсы айылга кошпогула сураныч дейт. Анан ошол эле учурда Аравандагы негизги көйгөйлөрдү атап кетипсиз. Урматтуу көрөрман, сөзсүз түрдө биздин эми тиешелүү адистер эске алат деген ойдобуз. Анан саламатсыздарбы? Араван районуна караштуу Кермету айыл өкмөтү өзү калабы же шаарга кошулабы деп Араван районунан. Кермету айыл аймагы Аравандын курамында өз алдынча калды. Анан бизде
Саламатсыздарбы? Орозбеков айыл өкмөтү кыскардыбы Кадам Жай районундагы дейт. Урматтуу көрөрман, тилекке каршы эми биз азыр Баткен облусундагы маселелерди айтып бере албайбыз. Себеби бизде бүгүн Ош облусунда аймактык реформа боюнча Сабырбек мырза жооп берип жатат. Жана Сабырбек мырза негизи Ош облустук өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы жана облуска тиешелүү гана маалыматтарды билет. Ошондуктан тилекке каршы эми биз Баткен районундагы аймактык реформа боюнча облусундагы аймактык реформа боюнча тилекке каршы бул эфирде жооп бере албай калабыз деген сизге жоопту узатабыз. Нокатын ынтымак айыл өкмөтү Кулатов айыл өкмөтүнө кошулду дейт. Жана Найман айыл өкмөтү кайсыл айыл өкмөткө кошулду? Кененирээк айтып өтсөңөр жакшы болмок дейт. Нокаттын кайталап коеюн сизге. Ынтымак айыл өкмөтү Кулатовго кошулду деп жатат. Анан Найман айыл өкмөтү кайсыл айыл өкмөткө кошулду? Кененирээк маалымат берип өтсөңүз дейт. Нокаттын ынтымак айыл аймагы менен Кулатов айыл аймагы бирикти. Буларга Төлөс айыл аймагынын кээ бир айылдары кошулду. Бул камераны карап сүйлөсөңүз болот, биздин көрөрманга түшүнүктүү маалымат бериш үчүн, кененирээк тактап коюш үчүн. Себеби бул жерде эки айыл аймак бирикти. Борбору Төлөс Кызыл Булак айылы болуп тандалды. Ошондой. Анан ошол учурда Найман айыл өкмөтү кайсыл айыл өкмөткө кошулду деген суроосу болчу. Экинчиси. Найман айыл аймагы Көк Жар Найман айыл аймагы болуп туруп, 12 Бел айыл аймагы болуп, Көк Жар айыл аймагы аталышта түзүлдү. Борбору Көк Жар айылы тандалды. Биздин көрөрманга буюрса түшүнүктүү эле толук маалымат, кененирээк маалымат алып алыңыз болуш керек. Анан биз кезектеги маселеге көтөрөлү. Жана айыл өкмөттөрдүн борбору болуу маселеси, кайсыл жерде борбор аталат же аталышы кандай болот деген маселеде буга чейин да айтылган болчу. Баягы аймактык ирилештирүү бул өз кезегинде ошол айыл өкмөттөрдүн сапаттуу кызмат көрсөтүүсүнө дагы басым жасалып атат деген сыяктуучу. Негизги максат ошолордун бири деп. Анан эми борбордун эле көйгөйдүн кылыштын кереги жок. Себеби санариптик электрондук кызматтарды алуу депчи бүгүнкүгө чейин эми облустук администрация баягы райондордо, айыл өкмөттөрдө баягы санариптик системага өтүү боюнча мисалы айыл өкмөттөрдүн, райондордун отчетторун, иштер кандай жүрүп жатат, маалыматтарды алып тургансыздар да. Анан азыр аймактык ирилештирүү ишке ашкандан кийин дагы ушул маселе кайрадан бир жандангандай же зарылчылыгы бардай сезилет. Негизи кандай болчу абал облуста, аймактарында? Буга чейин өзүңөр билесиздер, аймактарында айыл өкмөттөрдөгү маалыматтык базаларды автоматташтыруу процесси жүргөн. Бүгүнкү күнгө чейин айыл аймактарда дээрлик биздин область боюнча 85-90% тегерегинде биздики баардык ошол автомат маалыматтар ошол санарип аймак деген тутумуна киргизилген, кошулган. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген ошол мурда жанагы көбүнчө айыл өкмөткө эмне үчүн келет? Справка үчүн келет. Же кандай бир башка бир маалымат алыш үчүн келет. Андай маалыматтар бүгүн баардык электрондук базада бар да. Азыр болсом мына ирилештирүүнүн алкагында айыл башчыларга чоң мындай бир укуктарды да берип атабыз. Анан ошолорго жана маалыматтык базага ар бирине доступ ачабыз да. Алар деген ошол маалыматка базага жаңы маалыматтарды киргизгенге дагы укук алышат. Анан ошол маалыматтардан справка түрүндө элдерге бергенге дагы укук алышат. Демек азыр мындай жаңы технологиялардын заманында азыр элдерге мурдагыдай айыл өкмөткө барып каттап отурган эле зарылчылыгы болбой калат. Кагаз иштери менен Кагаз иштери менен. Азыр ошол керек болсо ошол өзүнүн айылынан эле ошондой маалыматтарды айыл башчысынан деле ала турган мүмкүнчүлүктөр болот буюрса. Андан тышкары бириктирилип аткан айыл аймактардын эгерде мындай мурдагы борборлор биринен алыс жайгашкан болсо, азыр 20 000 көп эмелер мурдагы кичинекей айыл өкмөттөр ирилешкенден кийин азыр калктын саны өсүп атат да. Азыр көпчүлүгүндө айыл өкмөттүн бир орун басары болот. Ошондой жагдайларды азыр караштырып атабыз. Мүмкүн бир айыл башчысы менен кошо бир замындагы ошол кошулуп аткан айыл өкмөткө коебуз депчи.
Анан биздин кезектеги көрөрманыбыздын суроосу төмөндөгүдөй болгон. Негизи ошол аймактык реформа ишке ашкандан кийин үлүш жерлер башка айыл өкмөтүндө калса маселе кандай болот деп. Үлүш жерлердин маселеси боюнча. Үлүш, жайыт, деги эле ушул жерлер кимдин намында болсо, кимдин бүгүн пайдалануусунда болсо, ошол боюнча калат. Башка айыл өкмөткө тартып бөлөк бирөөлөргө берип андай передел андай болбойт. Анан эми бул жердеги ошол Ош облусундагы ошол аймактык реформа боюнча долбоордогу дагы бир маанилүү маселе бул ошол Кызыл Кыштак менен Төлөкөн айыл өкмөтүнүн маселеси болуп атат. Ош шаарына өткөрүп берүү боюнча буга чейин ошол биздин маалыматыбыз боюнча Ош шаардык кеңешинин депутаттары дагы бул өткөрүп алуу боюнча макулдугун берген. Анан бул маселе азыркы күндө эмне болду? Эмне болуп чечилди андан бери дегендей. Туура айтасыз. Буга чейин могул азыркы президенттин указына ылайык ошол долбоор боюнча Кара Суу районунун 2 айыл өкмөтү толугу менен Ош шаарынын курамына өтүп атат. Бул ошол сиз атап өткөн Кызыл Кыштак айыл аймагы менен Төлөкөн айыл аймагы. Андан тышкары могу шаардын территориясына кирип калган, шаардын ичинде мындай анклав катары жайгашып калган башка айыл өкмөттөрдүн дагы жерлери, кээ бир айылдары дагы Оштун курамына кирип атат. Мисалы, Шарк айыл өкмөтүнүн Имамат айылы, Нариман айыл өкмөтүнүн Жиделик деген айылдары кирип атат. Папан айыл өкмөтүнүн жерлери болгон Акбура 1, 2, 3 деген ошолор бардыгы Ош шаарынын курамына өтүп атат. Буга чейин Ош шаардык кеңешинин макулдугу берген, биздин мындан кийинки булардын ишмердүүлүгү кандай болот, кандай жана кеңештер кандай болот, бул дагы бул боюнча отдельный Кыргыз Республикасынын кабинеттер министрлигинин токтому чыгыш керек. Биз ошону күтүп атабыз. Ал жерде ошол кандай тартипте иштер уланат, ошондо бүт көрсөтүлөт. Анан бизден ошол суроо келген болчу. Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн мисалы Төлөкөн менен Кызыл Кыштак айыл өкмөтү эгерде Ош шаарына карап калган болсо, алардын ошол эле аймактык статусу сакталабы же Ош шаарына билесиз, аймактык башкармалыктар деп айтылат. Биротоло ошол Ош шаарындагы бардык ушул документ иштерине баш ийеби, ушул аталыштарынан бери деген сыяктуу статустары. Эми президенттин указында көрсөтүлдү. Ал жерде ошол айыл өкмөттүн базасында муниципалдык аймактык башкармалыкты түзүү жолу менен Ош шаардык курамына өткөрүлсүн депчи. Демек, мурда азыр айыл өкмөт болуп турса, азыр муниципалдык аймактык башкармалык болуп, ошол муниципалдык аймактык башкармалыктын ошол функционалдык милдеттеринин чегинде ишин уланта беришет. Эта менен жумушта жүрүп экен. Анан саламатсыздарбы? 40 гектар жер шаарга өтөбү качан деген ушул эле маселе боюнча айтып жатпайт атабы биздин көрөрманыбыз? 40 гектар жер Ош облусундагы Ош шаарына өткөрүлөбү деп. 40 гектар деген тилекке каршы мен билбейт экенмин, бирок эгер шаардын 40 гектар деген бул жанагы Акбура 1, Акбура 2, 3 деген жерлер болуш керек, алардын баардыгы өттү. Биздин көрөрман маселени дагы тактап конкреттүү узатса, балким сиз так маалыматтарды бересиз дегендей. Анан эми ошол аймактарды ирилештирүү же ошол аймактык реформа боюнча мисалы долбоор даярдалып жатканда элдин пикири эске алындыбы дегендей, себеби азыр ошол аймактык ирилештирүүдө же кайсыл бир айыл өкмөт башка айыл өкмөткө кошулуп же кыскартыла турган болсо, элдердин нааразычылыктарын дагы угуп жатабыз. Ошол эле учурда түшүнбөгөн жагдайлар көп болуп жатат ошол маселе боюнча. Эми реформада сөзсүз мындай жагдайлар болот экен да. Түшүнгөндөр болот, түшүнбөгөндөр болот. Эми түшүнгөндөр, кабыл алгандар унчукпай эле калып кетет. Анан түшүнбөй калгандар, кээ мындай бир жагдайлар менен каршы болгондор, алардын үнү көбүрөөк угулат экен. Бул дагы мыйзам ченемдүү көрүнүш, бирок ошого карабай биз буга чейин облус боюнча жанагы 88 айыл өкмөт болсо, ошолордун мисалы 61ге кыскарып атат да, ошол 61-нин баардыгынын макулдук алдык да, жергиликтүү кеңештердин макулдугу алынды. Жергиликтүү кеңештен? Жергиликтүү кеңештердин өзү себеби мыйзамда баардык эмне талап кылат, ошол көрүнөт да.
жергиликтүү кеңештер айтылат. Алар ошол жамааттын оюн эске алуу менен чечим чыгарат. Алар жергиликтүү жамааттын ошол депутаты, өкүлү, эл өкүлү болгондон кийин алар ошону эске алып туруп, анан кийин өзү чечим чыгарып берет. Биз ошол негизги ошол формалдуу түрдө бизге ошол айылдык кеңештердин чечими керек болгон. Ал чечимдердин баардыгы алынды. Ошолордун негизинде айыл райондук мамлекеттик администрация өзүнүн заключениясын берет. Ал дагы алынды. Анан райондордун чечимдеринин негизинде облус өзүнүн чечимин долбоорун даярдап, анан биз министрликке жеттик. Демек мындай этап менен, тепкич менен баардык макулдашуу процесстери жүрдү. Бул жерде ошол элдерге түшүндүрүү маселеси турат. Мен айтайын деген маселем ушул болчу. Анан буга чейин жогорку кеңеште, парламентте, сессияда дагы эл өкүлдөрүнүн сындап чыккан жайы бар. Ошол жергиликтүү ошол тургундарга же жарандарга жеринде тиешелүү түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн эместигин сындап чыгышкан болчу. Буну мен дагы айтпадымбы? Бул пилоттук режимде мындай жүргүзүлүп аткан долбоор катары жүргүзүлүп атат. Бул деген ошентсе да мындай эске алынышы керекпи деген суроо. Эске алынышы керек, эске алынды. Ошондо айтасыз, ошону уккум келип атат ошол суроону. Сөзсүз түрдө. Анан түшүндүрүү иштери жүрөт. Түшүндүрүү иштери буга чейин дагы жүргүзүлдү. Мындан кийин дагы уланат сөзсүз түрдө. Бизде кезектеги суроону айткан, саламатсыздарбы? Айыл өкмөттөрдө кадр маселеси кандай тартипте тандалат дейт. Кесибине көп жыл иштегенине карай дейт. Урматтуу көрөрман, бул боюнча Сабырбек мырза эфирден ошол этабы менен аймактык реформа, аймактык бирлештирүү кандай жүрөт дегенде этабы менен маселелерди түшүндүрүп келе жатат. Жана бул боюнча жооп берди. Сиз эфирде буюрса кайталап көрүү аркылуу өзүңүздүн сурооңузга жооп аласыз деп айта кетели. Анан биздин көрөрмандардын арасынан көбүн эсе Баткен облусунан дагы көп жазып жатышат. Ошондуктан сиздерден дагы бир рет кечирим сурайбыз. Биз Ош облусунун маселеси боюнча бүгүн эфир уюштурганбыз. Жана ошол маалыматтарды берчү дагы Ош облустук өкүлчүлүгүнөн өкүл чакырганбыз. Ошондуктан Баткен облусу боюнча тилекке каршы бул эфирде жооп бере албай калабыз. Анан биз кезектеги суроолорго узата берели. Саламатсызбы? 30 адыр айыл өкмөтүнө кайсыл айыл өкмөттөрү кошулду дейт. 30 адыр айыл өкмөтү менен Сары Колот айыл өкмөтү бирикти. Себеби буга чейин дагы Союз мезгилинде бул эки айыл өкмөт мурда бир совхоздун курамында болгон. Ошондуктан жергиликтүү кеңештери дагы эли дагы ушуга макул болуп, анан ушундай чечим кабыл алынган. Ассаламу алейкум. Негизи датациядан чыккан айыл өкмөттөр өзүнчө калтырса болбойбу беле дейт. Датациядан чыккан айыл өкмөттөрдү бул ошол азыркы аймактык реформанын негизги бир принцип максаттарындагы бири ушул да. Мисалы күчтүү айыл өкмөткө мындай алсызыраак айыл өкмөттү кошуп, аны кошо тартып өнүктүрүш керек максат. Ошондуктан датациядан чыкканда чоң ири айыл өкмөттөр өзү дагы калган болду. Анан бириккен дагы учурлар болду. Ошол маселеге дагы кылдаттуу мындай маани бериңиздер деген маселе. Саламатсыздарбы дейт. Ошол Төлөйкөн менен Кызыл Кыштак айыл өкмөтү боюнча суроо жолдоп жатат. Шаарга өтсөк документтерди дагы алмаштырабызбы деген. Эми так мындай бул иштер эми жүрөт деп жатпайсызбы? Негизги ошол кийинки документ кандай, андан ары Төлөйкөн айыл өкмөтү менен Кызыл Кыштак айыл өкмөтү маселеси кандай болот? Дагы бир рет биздин көрөрмандарга кыскача түшүндүрүп коет окшойсуз. Эми бул документ сөзсүз түрдө алмашуу деген мындай зарылчылык эмеси жок. Бирок мен айткандай бул биз азыр ошол Кыргыз Республикасынын президентинин кабинеттер министринин токтомун дагы күтүп атабыз. Ал жерде өз негизи бул жерде көп маселе бар да. Буга чейин кабинет министрликтин токтому чыккан. Ал жерде айыл өкмөттөр бириксе, кандай процедуралар болот, кандай таризде жүрөт, ал жерде мындай көрсөтүлгөн да. Азыр бул жерде республикалык маанидеги шаар менен бир райондун бир айыл өкмөтү биригип атат да. Мурда айыл өкмөттөрдүн эки кеңеши чогуу иш алып бара берет. Экөөнүн бирөөсү тор эмеси полномочиялары деле бирдей да. Бул жерде ар башка. Мисалы шаардык кеңеш ал фракциялар түрүндө партийный система менен шайланган. Ал жерде бир аз башкачараак регламент.
бул жакта башкачараак кылган. Ошолордун баардыгы кандай болот деген укуктук документтин чыгышын биз азыр күтүп атабыз. Төлөс айыл аймакка кайсыл аймак кошулду, 12 бир айыл аймакка кайсыл аймак кошулду дейт. Негизи бул Төлөс айыл өкмөтү кайсыл жакка? Төлөс айыл өкмөтү Нокат районунда жайгашкан, ал өзүнчө калды. Анан 12 бир айыл аймагы дейт, 2 өкмөткө бөлүнүп кошулабы деген суроо. Ооба, ошондой болду. Себептерин айтып өтөсүз? Себеби бул жерде бунун географиялык өзгөчөлүгү ошондой экен. Кээ бир айылдары, мисалы, Кулатовго жакыныраак, кээ бир айылдары Көкжарга жакыныраак. Ошол жакыныраак жактарын бир айыл өкмөткө, башкасын экинчи айыл өкмөткө койгон ошондой. Саламатсыздарбы? Төлөкөн айыл өкмөтү шаарга өтсө кандай өзгөрүүлөр болот? Алдын ала рахмат дейт. Урматтуу көрөрман, сизге дагы сурооңузга рахмат. Бирок биз ошол жарнамалык тыныгууга чейин Сабырбек мырза ошол бир нече жолу Төлөкөн айыл өкмөтү менен Кызылкыштагы айыл өкмөтү шаардын карамагына караганда кандай иштер аткарылат, алдыда кандай иштер жүрүшү керектиги тууралуу толук маалымат берди жана сизге сунуштайм. Эфирде кайталап көрүү аркылуу сиз суроолоруңузга буюрса толук маалымат ала аласыз деп. Лаглан айылы кайсыл айыл өкмөт болот экен дейт. Лаглан айыл өкмөтү боюнча өзгөрүү жок, биздин билишибиз. Лаглан айылы бул кайсыл айыл өкмөт экен? Такташ керек, Такташ керек. Саламатсыздарбы? Шаарга өткөн айыл өкмөттөгү балдар бакчасы жана мектептер жаңы окуу жылынан өтүшөбү? Ушул суроого маалымат берип койсоңуздар, буга деле жанагы эле жооңузду айтасыз, алдыда. Бул социалдык мекемелер кандай иш жүргүзүп келсе, ошол тартиптүү эле ишин уланта беришет. Эч кандай тоскоолдук болбош керек. Мады айыл өкмөтү башка айыл өкмөттөр менен биригеби же өзүнчө калабы дейт? Мады айыл өкмөтү дагы бул калкынын саны 30 миңден ашкан ири айыл өкмөттөрдүн бири болгондуктан ал өз алдынча калды. Шаарга өткөн айыл өкмөттөр боюнча аябай суроолор көп экен. Шаарга өтсө документтерибиз кандай болот деп, бул боюнча дагы Сабырбек мырза биздин эфирдин жүрүшүндө буюрса жооп берген. Саламатсыздарбы? Сабай айыл өкмөтү боюнча маалымат берсеңер, Кара Суу шаарына кирди деп жатышат дейт. Сабай айыл өкмөтү? Жок, Сабай айыл өкмөтү дагы өз алдынча калды. Кара Суу шаары менен Сарай айыл өкмөтү бирикти. Кезектеги суроо, айыл өкмөттөрдөгү кадр маселеси кандай тартипте тандалат, кесибине же көп жыл иштегенине карайбы дейт. Бул боюнча дагы жооп берген болчубуз. Калган суроолорго жооп бергени эфирдин убактысында жетишип калалы деген маселе болуп атат. Азыркы учурда айыл өкмөттөрдө 2024-жылдын бюджеттери бекитилип жатат. Атерге илешип кыскара турган айыл өкмөттөрдүн бюджети кандай каралат дейт? Кыскарган айыл өкмөттөрдүкү? Алардын бюджети эми кандай болот деген маселе. Азыр жакынкы убакта ошол биригип аткан эки айыл өкмөттүн кеңеши кошмо жыйын өткөрүш керек. Ошол жерде мындай бир уюштуруу маселелери биринчи кезекте ошол чечилет. Кимиси төрага болот, ошол жерде шайланат. Анан кийинки жумушу кадимкидей болсо ошол таризде эле жүрө берет. Сессиянын порядогу, ал маселеси жана бюджетти бөлүштүрүү чогуу ошол жерде бул жерде жана коллективный орган да. Ошол эле тартипте жүрө берет. Саламатсыздарбы? Алмалык айылы кайсыл жакка кошулат дейт? Алмалык айылы өзү тагдыры эмне болот андан ары? Ал жерде мындай башкачараак бир жагдай болгон. Анын жеринин территориясы, аймагы Нокат районуна караштуу, Зулпуев айыл өкмөтүнө. Ал эми буга чейин ал жерде жанагындай мурда Союз мезгилинде Московское обеспечениедагы мындай бир шахтерский городок болгон экен. Ошол жердин катталуусу Ош шаарына деп катталып калган. Ошолордун каттоосу Ош шаарына болгон үчүн эли Оштуку, анан жери Нокаткы ушундай бир түшүнүксүз жагдайлар болгон. Ал эми президенттин указында Алмалык айылынын ошол элин Ош шаарына катталган. Ошол Нокат районуна каттоосун өзгөртүү боюнча коюлду. Эми ушул тапшырма аткарылыш керек. Демек, жери дагы буюрса облустун карамагында болгону менен элинин каттоосу дагы уже облустка өтөт, эрелештирүүнүн алкагында деп түшүнсөк болот. Саламатсызбы? Айыл аймактар кайсыл айда кошулуп, ишин так баштайт, айтып койсоңуз дейт. Дагы бир ирет кыска түшүндүрүп коет. Дагы бир ирет 23-жылдын 29-декабрында Кыргыз Республикасы президентинин атайын указы чыкты. Ал жерде көрсөтүлгөн
указ 7 жумушчу күн өткөндөн кийин күчүнө кирет деп. Ушул эле эртеңки күндөн баштап указ күчүнө кирет, анан бул боюнча бүт жол картасында көрсөтүлгөн иш-чаралар аткарылат. Ушул эле суроогулай дагы ушундай эле өңдүү сурообуз келген. Саламатсыздарбы? Айлык өкмөттөрдү ирилештирүү Кабминдин токтому чыкканда биргеби же кандай болот деген азыр буюрса сиздин сурооңузга жооп алды. Өзүнүн суроосуна жооп алды. Окшойт. Саламатсызбы? Араван качан шаар статусун алат дейт. Эми шаар статусун берүү маселеси дагы бирок каралган, бирок эми шаарды буга чейин Нокат айылы шаар болуп өзгөргөн, анан Араванды дагы ошондой карашкан, бирок Аравандын дагы мындай уникалдуу жагдайы бар экен. Ал Араван шаары эки айыл өкмөттүн ортосунда, чек арасында жайгашканда, жарымы бир айыл өкмөткө карайт, жарымы башка айыл өкмөткө карайт да. Бирөөсү Юсупова болсо, бирөөсү Алданаров айыл өкмөт. Экөөнүн тең борбору Араван болгон. Бирок мындай айылдын ортосунан мындай сай өтөт экен, ошол сайдын бир жагы бир айыл өкмөт, бир жагы башка айыл өкмөт да. Азыр ошол Араван айылы дагы ошол экиге бөлүнүп атат азырчы. Юсуповага караган жагы ошол Араван айыл деп аталат. Алданаров айыл өкмөтүнө караган жери мындай эски тарыхый аталышы бар экен, Пакта дөбө деген. Ошол аталыштагы айыл болуп калат. Айыл өкмөттөрүндөгү кыскартуу качан закон күчүнө кирет дейт? Бул боюнча дагы Сабыров мырза жооп берди. Саламатсыздарбы? Жапалак айыл өкмөтү өз ордунда калабы деген. Папан айыл өкмөтүнө кайсыл айыл өкмөт кошулду? Папан айыл өкмөтү дагы өз алдынча калды. Бирок Папан айыл өкмөтүнүн ол Ош шаарына кирген участоктары, калктуу конуштары ошол Ош шаарынын карамагына өтүп кетти. Мен жана атап өткөн Акбура 1, Акбура 2, Акбура 3 деген жаңы конуштар. Саламатсыздарбы дейт. Эгер айыл өкмөттөр кошулса, кайсыл штаттар кыскаратып жооп берип койсоңуздар, Кара Суу районунан дейт. Бул боюнча дагы жооп берген болчусуз. Эми дагы бир ирет айтып өтөт окшойсуз, анткени ошол штаттар кыскаруу, кантип тандалат деген суроолор бизде көп болуп атат. Басымдуусу. Эми бул жерде мен дагы жана айтып өттүм, азыр министрлер кабинетинин токтому чыгыш керек. Биз ошол документти көрүп атабыз. Ал жерде ошол штат типовый, штаттык нормалар көрсөтүлөт. Ошонго жараша реформанын алкагында ошол жаңы штаттык түзүм дагы бекитилет, штаттык расписание дагы бекитилет. Анан ошого жараша жаңы ар бир кызмат ордуна квалификациялык талаптар иштелип чыгат. Жана ошол мыйзамда көрсөтүлгөн эки критерий бар. Ошол ишенин производительность труда жогору, ана квалификациялык талаптарга жооп берген адистерге артыкчылык берилет деген бар. Ошол критерийлер негизинде эми тандалып алыш керек комиссиялар. Саламатсызбы? Бириккен айыл өкмөттөрүнүн штаттык бирдиктери анықталганбы дейт. Ушул эле суроого азыр буюрса жооп алдыңыздар, же толуктооңуз барбы? Ошондой эле. Саламатсыздарбы дейт кезектеги суроо. Шаарга өткөн айыл өкмөттөрдүн маселесин айттык. Ушул маалыматтарды жерлерде айыл өкмөттөрдө дейт элдерге түшүндүрүштерин жүргүзүп маалымат берсеңиздер, элдерде маалымат жетпей жатат деген сураныч. Сунуш. Эске алынат. Маалымат компаниядагы жүргүзүлөт. Эске аласыз буюрса. Саламатсыздарбы? Кара Суу районунун эң алыскы Кызыл Суу айылын кошпой эле койсоңуздар деген сунуш келген. Эми ал боюнча дагы мисалы жооп берип койсок болот. Мисалы Кызыл Суу менен жаңы арык айыл аймактары бирикти. Кызыл Сууда эми алыскы, анан алыскы дегенден кийин калкынын саны дагы аз болот, анан экономикалык мүмкүнчүлүктөрү дагы аз болот. Бул жаңы арык деген ага караганда экономикалык мындай көбүрөөк өнүккөн, экономикалык мүмкүнчүлүктөрү жогорураак айыл өкмөт да. Экөө бириксе, менимче наоборот утуш болот. Ошол жаңы арык айыл аймагы ошол Кызыл Сууну кошо тартып өнүктүргөнгө мындай бир шарттар түзүлмөк.
Талдык айыл өкмөтү кайсыл айыл өкмөткө кошулду деген суроо. Бул Катта Талдык деген айыл аймакты айтып атса керек. Катта Талдык айыл аймагы өз алдынча калды, бирок аталышы өзгөрдү. Башбулак айыл өкмөтү болуп аталат. Анан Кызыл Кыштак маселеси боюнча дагы түшүнбөстүк суроолор бар экен. Негизи Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн кайсы айылдары шаарга кошулат деп? Толугу менен бардыгы. Тактап айтып койсоңуз. 7 айылы бар экен. Ошо 7 айылдын баары тең шаарга өттү. Алай районунун Алымбек Датканын атын өзүнүн айылы Жошолуга эле бербейлиби, эмнеге Лелин айыл өкмөтүнө берип койгон деген сунушу бар. Ооба. Ушундай дагы сунушту тилекке каршы ошол Алай районунан аталыштар боюнча кечирээк сунуш бизге түшүп калды. Биз дагы мындай жөнөттүк, бирок тилекке каршы бул президенттин кол коюшуна кетип калган экен, үлгүрбөй калды. Бирок жана мен айткандай, мыйзам дагы долбоор түрүндө жогорку кеңеске сунушталат. Ошондо дагы биз бир сунуштайбыз. Ошондо дагы бир карап көрөлүк. Дагы бир мүмкүнчүлүк бар, карап көргөнү маселени. Саламатсыздарбы? Айыл өкмөт жойулса кандай болот? Кадрлар калабы же жокпу дейт. Бул боюнча дагы буйруса бир канча ирет жооп бердиңиздер. Саламатсыздарбы? Айыл өкмөт иштеген пенсионерлер иштейби же иштебейби? Пенсия жашындагы иштеп жаткан айыл өкмөттөгү кадрлардын маселесин айтып жатат. Андан ары кандай болот деген. Пенсия курагындагылар өзү негизи муниципалдык мамлекеттик кызматкерлердин жанагы предельный возраст 65 жаш деп мыйзамда көрсөтүлгөн. Эгер ошол возрастка жетип калган болсо, андай жарандардын мындай кыскарып кеткен, биринчи кезекте кыскарып кетет. Исанов айыл өкмөтүнө Көкбел айыл өкмөтү кошулду дейт. Бул Нокат району, биз Исанов айыл өкмөтү. Жок, Исанов дагы өзүнчө калды, Көкбел айыл өкмөтү дагы өзүнчө калды. Алай районунан Сарымогол айыл өкмөтү кайсыл айыл аймакка карайт деген суроо. Алай районунун ошол жогорку зонасы деп коет, Талдык перевалынын нар жагында ошол Алай өрөөнүндө 3 айыл өкмөт бар. Талды суу, Сары Таш, анан Сарымогол. Үчөө тең чакан-чакан айыл өкмөттөр болчу, ошол үчөө тең биригип Памир Алай айыл аймагы деп аталып, борбору Сары Таш айыл деп тандалды. Саламатсыздарбы? Карагулжа районундагы Кашка жол айыл өкмөтү менен Кара Кочкор айыл өкмөтүн кошпой эле койсоңуздар болобу дейт. Себеби Жида айылына эң алыс болуп калат экен дейт. Демек эки айыл өкмөттү бириктирүү каралган. Бириктирген буга чейин эми райондук комиссиялар бүт баарын талдап, анализдеп, анан сунушун ушул эки айыл аймагын бириктирүү сунушу менен чыгышкан. Анан бул азгы долбоорду да ушул эки айыл өкмөт бирикти. Кезектеги суроо, саламатсыздарбы дейт. Өзгөн шаарына облустук деңгээлдеги шаар статусу берилеби дейт. Шаарга кайсыл айыл өкмөттөр кошулат деген суроо. Өзгөн шаардагы облустук маанидеги статус берүү жагы каралган жок. Өзгөн шаардагы өзүнчө калды. Ага башка айыл өкмөттөр кошулган жок. Анан негизи баягы азыр бизде суроолордун басымдуусу эле кайсыл айыл өкмөткө кошулду же кайсыл айыл өкмөт кыскарды деген суроолор болуп жатат. Эми ушул суроолорго жергиликтүү кеңештин же айыл өкмөттүн өзүнө барып эле жооп алууга мүмкүнчүлүк бар да, туурабы? Эскертип кетсеңиз болот. Биздин көрөрмандарга кыскача баарына бирдей жооп бергендей болуп. Себеби эми биздин бул суроолорго сиз эфирдин бүтүшүнө чейин жооп берип үлгүрө албачудайсыз. Эскертип койсоңуз болот, кыскача. Негизи мүмкүнчүлүк бар, Ооба, бул маалымат баардык айыл өкмөттөрдө, райондук администрацияларда дагы бар. Ошол жерден ушул кайсыл айыл өкмөт каяка кошулуп аткан кызыксаңыздар, ошол жерден дагы сурап билсеңиздер болот. Кандайсыздар? Мен азыр эле кошулдум эфирге дейт. Эгер айыл өкмөттөр бириктирилсе, ар бир штат боюнча адистин билими, кесиби, диплом эске алынабы дейт. Биздин Сабырбек мырза эске алынаарын, Сөзсүз эске айтты. Анан айыл башчылар кыскартылабы деген суроо. Жок. Тескерисинче айыл башчылардын штаты көбөйтүлөт. Себеби бириктиргенден кийин жана бир жерде борборуна мисалы алыс болуп калабыз деп атпайбы? Ошол жанагы мен буга чейин дагы айтып өттүм. Айыл башчылардын функционалдык милдеттерин дагы мындай кеңейтилет. Аларга ошол маалыматтык базаларга мындай доступ ачылып, анан ошол жерде эле жарандарга справка берчүдөй жагдайын түзүп, тескерисинче айыл башчылардын штаттык саны көбөйтүлөт.
Гүлчөгө шаар статусу каралабы деген? Жок, бул реформанын алкагында андай маселе каралган жок. Анан бизге негизинен ошол айыл өкмөттөр кайсыл айыл өкмөт менен биригет деген суроолор Керметөө айыл өкмөтү арабанда кайда кошулат дейт. Урматтуу көрөрмандар, азыр эле Сабырбек мырза айтып өттү, өзүңүздөрдүн айыл аймактар боюнча негизи сурооңуздар кайсыл айыл өкмөт кыскарачы ирилештирүүнүн алкагында кайсыл айыл өкмөт менен кайсыл айыл өкмөт эми биригет деген суроолоруңуздарга өзүңүздөрдүн ошол жергиликтүү аймактык башкармалыктарга баруу менен жооп алсаңыздар болот. Ал жерде ошол бардык маалыматтар бар. Азыр эми биз түз эфирдин жүрүшүндө сиздердин бардык суроолоруңуздарга жооп алып бергени мүмкүнчүлүк болбой жатат. Анан негизги ошол суроолорго буюрса Сабырбек мырза жооп берди деген үмүттөбүз. Анан саламатсыздарбы? Айыл өкмөттөр ортодо болушу керекпи? Бизде чачыранды айылдар бар дейт. Чачыранды айылдар боюнча Эми сөз түрдө ошондой маселе жаралат экен, бирок мен буга чейин дагы айтып өттүм. Ошондой көпчүлүк элге кайсыл жер ыңгайлуу болсо, биринчи кезекте ошол нерсе каралды, географиялык ыңгайлуулугу, транспорттук жактагы ыңгайлуулугу эл үчүн. Анан дагы бир учурдуу маселе бул жанагы инфраструктуралык маселе. Кайсыл жерде ошол инфраструктуралык база көбүрөөк жакшы болсо, ошол жерлер дагы тандалып алынды да. Себеби социалдык объекттер болуш керек, садик болуш керек, мындай ошол маселелер дагы эске алынды. Саламатсыздарбы? Айыл өкмөттөрдү кадрларды кыскартылгандар, алар кайда барып иштешет эми дейт. Ушуга кеткен эми алардын тагдыры кандай болот андан ары деп, эми баары бир кыскартуу штаттык бирликтер кыскартылат деп жатпайсыздарбы? Анан ошол эле жанагы өзүнүн билими күчтүүлөр, тажрыйбасы күчтүүлөр кызматта калганы менен кыскартылып кеткендердин маселеси кандай болот? Буга чейин эми Нарындын мисалын ала турган болсок, бирок айыл өкмөттөр ирилештирди, кыскартуулар болду, бирок ошол эле кезде жаңы түзүлгөн ирилешкен аймактардын штаттык саны дагы көбөйдү. Анан ошол эле кезекте мындай муниципалдык ишканалар ачылды, тазалык ишканасы деген, жанагы азыр Нарында тазалык, таза суу деген ишканалар, жайыт пайдалануучуларды дагы уже муниципалитетке алып атат. Ошого жаңы жумуштар дагы, жумуш орундары дагы түзүлүп, кыскарылгандардын көпчүлүгү ошол жака кайра жумушка орношуп, ушундай жагдайлар болду. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна жетип бара жатат, урматтуу көрөрмандар. Ошондуктан бизге аябай көп суроолор келип жатат. Жана биз басымдуусуна жооп бердик деген ойдобуз. Анан калган суроолор негизинен кайсыл айыл өкмөткө кошулат же кыскартылат деген маселени биз жана эле айтып өткөндөй жергиликтүү ошол кеңештерге барып өзүңүздөрдүн маалыматыңыздарды, ошол суроолоруңуздарга жоопторду алып алсаңыздар болот деген гана биз сунушту бере алабыз. Себеби бизде убакыт өз соңуна келип жатат. Эске сала кетели, биз бүгүн ошол аймактык административдик реформанын алкагында Ош облусунда ирилештирүү системасы кандай ишке ашат, долбоордо кандай негизди ошол жумуштар аткарылат, бул боюнча бизге конокко келген Сабырбек Самидин уулу, Ош облусунун президентин Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы бардык маалыматтарды буюрса берди деген ойдобуз. Жана ушул эле эфирде эгерде толук сиздерде маалымат болбосо, кайталап көрүү аркылуу өзүңүздөргө ошол жоопторду, маалыматтарды алсаңыздар болот. Ал эми трибуна программасынын кийинки чыгарылышынан көрүшкөнчө аман туруңуздар деп коштошобуз.